15 мың апарсам, бұл аз, бұл ақша аз деп тұрып, Жээнбек бетіме чачып жүрген да. Сіздің кечегиде кошо жанагы Талай мырза менен кошо кармалган. Мен өзүңүз билесиздер, мен Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу достор. Биз бүгүн Ош шаарындабыз. Ош шаарында Ош шаарына караштуу Суу каналдын ишканасына келгенбиз. Бизге ушул Кыяз деген мырза арызданып келген. Анын арызын өзүңүздөр ушул жогору кийинки видеолордо көрөсүздөр. Ал баланы ушундай ишкерди бул жердин кызматкерлери аябай талап тоноп, мындайча айтканда опузалап, акчаларын алып жүрүп, акыры булардын бир орун басары кармалып отурат азыркы учурда. Эми бул жерде биз ушу бир нерсени айткыбыз келип турат. Урматтуу Жээнбек Шермаматович, сиздин бул шаарда кылып аткан эмгегиңиз мындай бир шаар тургундары үчүн аябай бир мындай бир жакшы жумуштарды, алгылыктуу жумуштарды көрүп атабыз. Бирок ошонун эле биргеликте жанагындай бирде жакшы сөз бар, жаман менен жакшы жанашып жүрөт деген. Азыркы учурда сиз шаарды снос кылып, аябай мындай иретке келтирип, баардыгын ордуна коюп, жакшы жумуштары болуп атат, бирок тилекке каршы ушу муниципальный сиздин кол астыңыздагы иштеген Суу каналдын кызматкерлери мынантип опузалап, пара талап кылып кармалып олтурганы бул мындай айдан ачык көрүнүп турат. Бирок ошентип сиз ал жакты караганыңыз менен бул жакты дагы бир карабай койгонуңуздун мындайдыр бир белгиси. Эми түшүнөм. Туура түшүнөм. Бирок сиз азыркы учурда ошол мурунку бул жердин жетекчиси Көкөчөров Дөөлөт акенин мындай бир көрүп жүрөбүз да, мындай мактап жүрөбүз. Жакшы жумуш кылып атат, жакшы жетекчи деп азыр өзү ушул жерде жетекчи болуп турган. Мындан кийин теплого, жанагы жылуулук, камсыздоо ишканасына кетти жетекчи кылып. Ошол жерге алып бардыңыз. Эми бул баланын иши 4 жылдан бери бул баланы опузалап келишкен да. Анан ошол учурда дагы эми мен Көкөчөров Дөөлөт акени таза дейин десем, мурун 4 жылдан бери ушул бала кайрылып, мындай бул баланы кайрып, сыздатып, тизелетишип, опузалап кылып жүргөн кызматкерлер да. Ошол кызматкерлерди сиз кандай билбей калдыңыз? Же сизге эч ким жеткирбей атабы бул жөнүндө? Балким билбей аткандырсыз. Чындап билбей эле, бул Дөөлөт мырза аябай жакшы деп атат деп мактап атасыз. Бирок анын кол астындагылары мынантип пара менен опузалап, шектелип, мындай бир опузалап жүргөн жетекчилердин кармалганы бул сиздин мындай бир бетиңизге көө жапканы да. Ошондуктан урматтуу Жээнбек Шермаматович, балким сизде маалымат болбой калбасын деп биз ушул видеону тартып ийгиликтөө кылып атабыз. Ушул видеобузду көрсөңүз баарын түшүнөсүз. Сиздин кол астыңыздагы иштегендер, сиздин жаныңызда жүргөндөр кандай адам экенин, кандай эл менен иштешкенин, кандай коррупционер экенин өзүңүз билип, мындай көрүп түшүнөсүз. Бирок мындайча айтканда сиз азыркы учурда туура, сиз азыркы учурда тазасыз. Коррупцияга эч кандай бир немеңиз азырынча жок. Будан бул жагына деле жок боло берсин. Бирок тилекке каршы сиздин кол астыңыздагылардын кылган иштери мынакей. Ушул. Кече жакында эле кармалды Талай деген менен Нурбек деген бул шаарда ошол суу башкармалыктын орун басары болот экен. Анан бул жерде жанагы Талай дегени камалды. Нурбек деген орун басары ошол күнү эле түнү кечке маал ушул түнү чыкты да. Чыгып азыркы учурда жумуш алып бараткан убага. Эми мен түшүнөм. Пулду кылса, акчаны кылса. Мисалы Камчыбек Кыдыршаевич ар бир чогулуштарда айтып атат. Эгерде акча кылгың келсе, сыртка чыгып бизнес кылып акча кылып таптап атат. Мамлекетте иштеп жүрүп акча табам деп ойлоп атат. Эгерде мамлекетке келип акча таап
байым деген адамдар болсо дейт, аларды дейт, биз башын жанчыйбыз. Андай коррупционерлердин биз мындай бир тамыр менен жок кылабыз деп аракет кылып жүгүрүп жүргөн убагы да. Эми Камчыбек Кыдыршаевичти билебиз, экөөңүздөр жакын доссуздар. Ошондуктан сиз дагы ушу досуңуздун айтканындай кылып, досуңуздун көрсөткөн жолундай кылып, ушинтип сиз дагы коррупционерлер менен күрөшсөңүз, анда Ош шаарынын тургундары, бизге окшогон карапайым калк сизге бали деп лайк басабыз да. Эми буюрса бул боюнча сөздөр көп. Кандай болгон, кимдер кантип акча опузалап, кантип жүрүшкөн, буга чейинки башка дагы бир кылмыш, башка дагы бир опузалап акча кылып жүргөн фактылары буюрса бизге дагы дарегибизге мындай бир анча-мынча чалып айтып баткан убактары, Кудай буйрса бул боюнча сөзсүз факттар дагы келет деген ойдобуз. Анан ушул менен биргеликте эле урматтуу шаар тургундары, эгерде кимиңиздер ушул Ош Горводоканалдан жапа чегип, же болбосо акча берип, ушундай бир кыйналган, мындай бир ушундай фактылар болгон болсо, мен дарегиме жөнөтүп койсоңуздар боло берет. Мен ушул видеода жанагы Эмбанк номеримди койгонмун. Ошодо WhatsApp дагы бар. Калоочулар Эмбанкты карап, номерге жардам катары салып турсаңыздар болот. Биздин ишти колдоо катары. Эми жүрүңүздөрчү, эми киреличи, ким бар, эмнеге мындай иштер болуп атат деп, бул жердин дагы жетекчилерине мындай бир микрофон сунганга аракет кылалы. Жүрүңүздөр анда эмесе кирели. Кандай сол жакшы. Тынчсыз. Талант өзүндө эмеспи? Талантка немеге эмес ага. Ачаң конuşуп атат. Азыр кетти. Жана кызматкерлер боюнча келди да, эмне болуп атат? Кызматкерлер иштеп атат, өзүңүздөр иштеп атыпсыз. Кармалган боюнчачы. Олар ошо иштерге жүрөт. Siz boyunca. Siz boyunca ne oldu işler degende? Атабыз биз. Belki kızmatkeler kayактан кантип чакырып бере аласыз бул жака? Жанагы Жээнбек Кызматкерлер тергөөнүн эмеси боюнча астаран этилген, өзүңүз билесиз. жок, азыр жумушта эмес болот, жумуштан кеткенби? Ооба, тергөөнүн. Канча болду кеткенде? Ошо башынан эле кеткен. 2 ай болуп калыптыр да. Эч ким иштебей атат. Тергөөдө ошондой неме берилген. Кайсы? Жол азыр учурда официально иштебей да. 2 айдан бери. Жээнбек дагы ким эле? Да, бир-эки балдар бар. Экиси иштен кеткен ал, Мунар менен. Мунар? Азыр мындай болуп атат да, Нурбек мырза. Азыр эми талантты биз азыр ордунда деп уктук да. Анан келсек эми эшигин ичинен эми билип алдык. Өзүнө деле чалып көрүңүз, эне сайы барбы, жаңы конуш. Ал жакта ошондо бүтүрүш керек болуп, канализация суу бул тартылып, мен да чыгып кетем ал жактарга линия. Сиздин ишиңиз боюнча кандай таянакка келишти тергөөчүлөр? Сиздин кечеде кошо жанагы Талай мырза менен кошо кармалган. Ал жерде мен өзүңүз билесиздер, мен бир чоңойду жөнүнө баргам да. Өзүңүз жакшы билесиз. Мен билем, бирок мен билем, мыйзамды билем да мен. Эми ушул, эми сиз как орун басары катары ушундай коррупционный схеманын бар экенин биле билеңиз өзү негизи. Билбейт элек. Бул жерде иштегениңизге канча жыл болду? 10 жылдан ашты. 10 жылдын ичинде жүрүп ушу коррупцион схеманы билбейдим дегениңиз бизге да бир табышмак болуп атат да. Эми экөөнүн өз ара мамилеси экен, аны биз билбейбиз. Экөөнүн эмес да, бул жерде так бул 4 жылдан бери ушинтип баягы баланы эми акчатып уруп баягындай ошо тергөө жүрүп акчасын алып жүргөн да. Тергөө жүрүп атат, сурап атат, сурак болуп атат, берки бала ошол жакта. Неме Талант мырзага чейин, буга чейин Көкөчөр Дөөлөт аке болгон, а? Начальник. Демек, ошо Көкөчөр Дөөлөт акенин убагында деле болуп жүргөн да, бул 4 жылдан бери болуп келатат да, бизге арызданып барганда, бул боюнча биз иликтөө жүргүзгөнбүз да. Эми бул экөө чечпейбиз да. Эми ал жакта талай экенин билесиз, өзүңүз ошол жакта тергөө жүрүп атат, пока ошол жакта.
Тергөө кандай? Сиздин оюңузду билгим келип атты. Ойым ошол. Тергөө не десе ошол. Өзү негизи биздин президентибиз менен Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдыршаевичтин кайсыл жерде барбасын, кайсыл жерде мероприятие өткөрбөсүн барбасын, ар бир кадамында ушундай коррупционный схема жок болуш керек. Абайлагыла жетекчилерде безилдеп эле айтып келатат. Бул жагы ушундай болуп атат да. Анан ошого өзүңүз мындай бир моралдык жоопкерчилигиңизди мындай сездиңизби деген да. Ошол сиздердин кол астыңыздагылар кармалып аткандан кийинчи. Ал жерде ал эмес, ал менен сиз деле кошо бир машинада кармалып атасыз да. Анан Жок, сиз чыгаргансыз эле, сиз чыгарып мына балдар деп мерге 3 жолу келдиңиз. Туурабы? мен сизди кабинетиңизге топтоп берин десем, Кабинетке көчөдө балдар каякта дедиңиз, көчөдө көчөгө чогултуп. сиздер кайсы жерге барайлы десек, сиз өзүңүз айттыңыз, ошол кайсы Дархан бир жерине келе бергиле, Дархандын алдына келе бергиле деген. Сиз Биз ушул жерге бардык сиз да. айткан жерге бардык го. Ошол жерге чогултуп кой, айтып кой дедиңиз, айтып койдум. Жо, мен айттым, кайсыл жер болбосун мага, мен главное ошол жерге барышым керек болгон да, бирокчу. Эми Нурбек мырза, эми сизге жалпы шаар ишенип олтурат да. Сиздерге ошонун жетекчилери. Эми буюрса сиз бул бойдон эле калбашыңыз керек да. Өсө турган жигитсиз, мисалычы. Анан өсө турган жигит болуп ошондойлордо аралашып неме кылбастан сиздин кайрадан укук коргоо органдарына ушул нерсени маалымат катары беришиңиз керек болчу да. Өзүңүздүн кол астыңыздагы иштеп аткандардын кылмыш мындай ушул опузалап пара талап кылуу боюнча. Эми сиздерде менимче чогулуш болсо керек, ушундай да эскертип айтып деп турсаңар керек. Бар жок айтылган. Эми о жерде бу экөөнүн мамилеси биз каяктан билели? Жо, ушуну каяктан биле дебей, сиздерде ушул жерден эле Иш боюнча ондай неме жок бизде. Өзүңүз жакшы билесиз. Талант мырзага чалып бересизби? Же Өзүңүз эле чалыңыз. биз азыр эле билгенде ушул жерде эле да. Жок. Талант, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы, кабинетиңе келсек, дагы көчөгө чыгып кетти дейт да сен. Ооба, көчөдө эле болуп атат. Кайсы жерге өтүп барайын? Айтып койчу, дарегиң ушул жерге өтөйүнчү Талант. Так, не маселе? Баягы пара талап кылып опузалап немеси кармалган болчу. Мен жыргалдым да инспекторатты. Неге номерин чыгарып Билбейм, мен номерим бар эле го. Ооба, бар эле. Азыр келдим да, азыр ушул боюнча азыр интервью алып аттым эле Нурбек мырзадан дагы, анан сага келсем сен жоопкерсиң, анан Нурбек мырзадан алып аттым эле да. Кабинетиңде туруп турайлы, келбейсиң, ушул боюнча бир интервью алып алайынчы. Азыр бар го мен демем көчөдө эле жүрүшөт. срочный немелер бар. Жок, Бүтүп алайын анан байланышайлы, брат. Хорошо, мен канча убакытка өтүп барайын, айтсаң, эми адресиңди дарегиң ошол жерге өтүп барайынчы. Табеттен кийин байланышайлы да. Пешинден кийин байланышайлы. Сөзсүз байланышайлы, Талант. Ооба. Сураныч. Болду, хорошо. Болду. Кыяз мырза, өзүңүздүн башыңыздан өткөн окуяны мындай бир карапайым калкка түшүнүктүү кылып айтып берсеңиз, кандай болгон, эмне болгон, кимден жапа чектиңиз, жапа чеккенде кандай жапа чектиңиз дегендей, ошол боюнча өзүңүздүн атыңызды тааныштырып баштайбыз. Менин атым Акбарал Кыяз. Ош шаарынын тургуну болом. Жеке ишкер катары 2021-жылдан бери иштеп келаткам. Эми кандай десем, мойкаларды иштетип жүргөнмүн, иштетип келгенмин, эми адам неме эл катары эле иштетип жүргөнбүз. Договор алып, бар жок условиялар төлөп, налогдор төлөп, баарын төлөп иштеп жүргөнбүз. Анан иштетип жүргөндөн кийин эле бир күнү эле Жээнбек деген, Талай деген начальниктери бар экен, адамдарды жөнөттү, эми колунда иштеген ишчи кызматтарын жөнөтүп, договорун гана кантип төлөп атасың дейт. Мен закон боюнча эле участкеде сүрөткө тартып эле, алып эле показанияны көрсөтүп эле төлөп атканмын дедим. Анан чакырышты мени офиске, водоканалга чакырышты. Анан барсам,
договордун канча сумма экенин билесизби деп калышты. Билбейм десем. Договор бизде 25 миң, 20 миңден, 30 миңден сатылат деп калды. Кандайча бул өкмөттүн кагазы общий жазылганда умтип бу жерде тиркеменин ичинде кагаздар жок го десем, чеги барбы? Эч чек бересиңер мен төлөсөм десем, жок деди. Эми жең ичинде сүйлөшөбүз, ал ягын өзүбүз турлап бүтүрөбүз. Сага эч ким тийишпейт, биз ошо сага кыркша дагы болуп беребиз дешти да. Аны мен түшүнбөй калдым дедим да. Онда кандай болуп калат? Мен төлөп аткандарым ондо мыйзамсыз экен да онда дедим. Учетчик менен төлөп аткандарым дедим. Десем, ошентип айтсам, сен бүгүн бизге 15 миң ташап кет, кийин калганынан дагы сүйлөшөбүз деген да. Болуптур деп мен 15 миң ташап кеткенмин. Биринчи партиясында өзүм 15 миң, биринчи иш башталганда 15 миң ташап кеткенмин. Эми баягы балдарын жөнөтүп суу куркабыз деп барганынан ошентип мен келдим да, водоканал офисине келип ошентип жөнөттүм. Берип келдим да. Сизде ошондо алар эмне, эгерде биз айткан сумманы бербей турган болсоң, суунду кыркабыз дешкенби? Ооба. Биз айткан сумманы бербесең, сууну кыркабыз деп эле кыркып эле кетип атышкан. Бирок сиз мыйзам чегинде квитанцияңыз баарын төлөп келгенсиз. Мыйзам чегинде төлөп келгенмин мен баарын. Эгерде төлөбөй турган болсоң, сууну кыркабыз деп балдар жөнөтөт. Ким деген балдар келип кыркчу эле? Аскар деген бала бар эле. Ошо дагы колунда иштеген атын билбейм, бирок келип кыркып кетип атышкан да. Эми алар мен жок эле, о жерде ишканада мен жок эле кыркып кетип атышкан алар. Менин уруксатым жок эле. Анан кандай кылат эле? Учетчикти карап пул албай эле одан ашык алат экен, бирок учетчик боюнча кандай маалымат бересиз? Учетчикти дагы күндөр өтүп мен баягы акчаларды берип жүрөм да. До сих пор берип жүрөм, баягы 5 миңден, 10 миңден, 20 миңден берип келатам да уже. 21-жылдан бери келатам. Анан келатканда күндөрдүн биринде бир кызматкери келди. Эми жөнөтүптүр. Учетчик жарылып калган да, учетчик жарылып калгандан айттым да. Мына учетчик жарылып калды. Не болот десем, короче 20 миң штраф, 15 миң штраф деп айткан. Болсо келишимге өзүбүзчө жеке келишейик. Айына 5 миңден эле өкмөткө төлөп койсун, одан ашкан бизге берип койсун, мындай эле жең ичинде деген да. Кандай эле силерге берсем эмне, өкмөткө берсем эмне десем, эми биз сени коргоп атпайбызбы? Бул жагында буяң штраф салбай атабыз дейт. Ошентип келишип башка мойкалар деле ошентип келишип иштейт дейт. Мен койгула десем, болбой кылбайбыз ондо дегенден, анан эми аргасыздан иштеп аткан мойкамы жабылып калбасын деп коркуп, майли онда кыла бериңиз деп мен акча бергенмин да. Берип жүргөнмүн ошону. Канча суммага чейин бергенсиз жалпы эсеби менен? Жалпы эсеби менен эң азы 2 миңден 60 миңге чейин, эң көбү 60 миңге чейин берип келгенмин да. Кимдегендер алып кеткен, кимдегендерге апарып берилген, ошол жөнүндө да түшүндүрмө берип койсоңуз. Жээнбек, Талай, Аскар, Эламан, дагы колунда иштегендери тааныбайм, аттарын тааныбайм, олордун аттарын эмне билбейт экенмин, ишчилердин атын тааныбайм да. Водоканалдан келет деп эле баягында өздөрүнүн тааныштырып эле келип эле коркутуп нетип эле акча алып жүрүшкөндөн кийин мындайча жалпак тилинде айткандачы. Ошо жалпы сумма канча сом болгон? 365 миң 365 миң 362 миң болгон, ушундай болсо керек. 362 миң. Демек ошондо сиздин кырышаңыз болгон жана Талай, Жээнбек дегендерди атасыз да? Анан аларга акчаны конкретно ким алып барып берчү? Өзүм берип атканмын.
офистер ишканага апарып берип атканмын. Ишкана водоканалдын вода забордун ичине кирип кийинки соңку договорлорго берсем, договордун суммасын билбейсиңби сен? 25 миң, 30 миң болот деп туруп 15 миң апарсам, бул аз, бул акча аз деп туруп Жээнбек бетиме чачып берген да. Акчаны Жээнбек деген. Ал ошол жерде замдын зам катары иштейт экен, зам начальник катары иштейт экен, Талай ака өкө иштейт экен, Талай дегендер менен өкө тили бир экен өкө. Ошондо сизге 30 миң алып келгенде сиз 15 миң алып барганда бетиңизге 15 миңди чачып берген. 15 миң. Толук алып келди. Толук алып келди деп. Андан кийин эмне кылдыңыз? Толук алып келдиңизби? Адан кийин 20 миң алып келип бердим Жээнбекке. Кийин 2 миң, кийин 5 миң кылып акыры майдалап ака деп атып зор кутулганмын да. Договор ошентип сатып алат экенбиз да. Одан кийин договорлорго дагы 4-5 жерме договорго ошо керек болду да, договор жаңылап. Ай кыскасы ар 3 айда жаңылайсың, ар 6 айда жаңылайсың дейт. Ол жылына кемине жылына бир жолу болсо керек, же сумма алмашканда болсо керек. Булар андай кылбай эле мени үстөмдүүлүк кылып акча требовать этип турушуп 60 миңди алды. Через Уран акага аркылуу кеткен да, Уран акага бергенмин. Анан кийин Жээнбекке 25 миң бердим. 25 миң апарып берди. Ошо акчалар менен договорум бүттү. Договорум жасап кол коюп, договорум чыгарып берди. Мен 6 договорум чыгарып берди. 6 мойкама договорум чыгарып берди. Анан иштей бересиң деди. Анан аларга макул деп келиштик да, макул деп мен келишкенден кийин 1-2 ай өткөндөн кийин дагы башталды ушул иш. Дагы бересиң деп. Дагы бересиң деп. Неге отметка кылбай атасың бизди деп. Бизге төлөп турушуң керек эле сен деп. Сиз айтсаңыз баягы мойкага мыйзам чегинде учетчиңиз аркылуу таза учетчик менен төлөгөндө айына канчадан төлөйт элеңиз мойкаңызга? Мен эң камында иштебет дегенде 3 миң камында жок дегенде да, 3 миң 4 миң төлөйт элем да. Жок дегенде иштебеген, эч ким кирбегенде да. А так 25 миңге чейин төлөп атканмын, 30 миңге чейин төлөп атканмын. Учетчик аркылуу. Анан жанагы немеде көрдүк да, баягы кагазда көрсөк, адвокаттын алдында кагазда көрсөк, ал жерде сиздин кошунаңыздын учетчиги жалаң 6 миң бир нерсе 7 миңге жеткен эмес да. Каттап эле ошентип келе берген да. Анда ал кандай болуп калат? Анда сиз көп иштетип, ал аз иштетип, же ал көп иштетип, аз сумма чыгарып, наркылар менен шериктеш болуп иштеп аткан болот ошондо. Булар мага кырша болобуз деп дагы ал сөздү алга дагы айткан да. Кырша болобуз депчи. Ал анын мойкасы сопус да, өзүнүкү. Жеке менчик, өзү иштетет. Аны менен кандай келишим түзгөнүн го билбедим го, бирок негедир күмөн жаратат да. 6 миңден төлөгөн. А мен эң ками айттым го, 7 миң, 8 миң, же 12 миң, же 15 миң, 16 миң, 20 миң, 21 миң деп чыгат, 24 миң, 25 миң, 30 миң деп чыгат да, суммалар. 10 миң деп. Өкөөңүздөрдүн мойкаңыздар бирдей эле. Экөөбүздүн мойкабыз бирдей эле. Бирок ого мен мындай айтканда, аныкы меникине караганда удобныйраак, элге ыңгайлуураак. Адамдар жакшы кирет, мен ага неме тоом жок, просто кандай десем, менен көбүрөөк иштеп туруп аз төлөгөндө мен айран калдым да. Мен дагы ошо суроону берсем, чындыкты карап койгула. Бу жерде мен канализациям колдонуп атат. Бул мен канализациям эки жагын тең семонттоп жаап койгон жерден мен ачып койсом, бул ишо уланып алды. Бул кандай болуп калат анда десем, бул арыктан алат дейт. Арыктан алганы ал чындыкка дал келбейт да.
просто шлангысын улап койгон, эми баягы көз боемок эле. Жакын арада сноска байланыштуу мойкамдын суусу үзүлүп калды. Үзүлүп калды эле, водоканалга чалдым. Андан кийин водоканалга чалсам, эмнеге үзүлдү десем, жакын арада болобу, улап бересиздерби десем, ооба жакын арада улап беребиз деди. Анан 1-2 саат өтпөй эле бир водоканалдын кызматкери келди дагы. Биз өзүбүз улап беребиз, 30 000 берсең деди. Анан неге сноска байланыштуу, неге ондай кыласыңар деп мен 1-2 сөз айтсам, мына шеп менен сүйлөшү деп телефонду карматты. Телефонду карматканда, алло десем, мен Жээнбек деди. Эми ака мындай болот го, ондай болбойт го, пазокону иште бербейби, улап бербейсиздерби десем, азыр 30 000 коюп берсем, кызматкерге берип койсоң, мен сен турбаңды улатып берем деди да. Андан кийин 30 000 бердиңизби? 30 000 эмес, 15 000 бердим мен. 15 000 бергенден кийин ал кийин улап берди да. Келишип алып 15 000 бердим мен. 15 000 бербесеңиз ишиңиз токтоп калмак да? Ишим токтоп калмак да. Мен арендатормун да бу жерде. Мен өзүм сопус жерим жок. Арендатормун, жеке ишкермин эми. Аренда беришиңиз керек. Аренда беришим керек. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ошол жанагы суу ишканасынан бул жака чыгып эле ушу Кыяз мырзанын адвокаты Улукбек мырзанын кеңсесине келип отурабыз. Биз ушул боюнча иштин жагдайы кандай болгон, мыйзамдуулук жагы кандай болот эле деп ошого окшош кандай бир суроолорду берип кетерсек. Улукбек мырза, ассаламу алейкум. Ушул Кыяздын иши боюнча өзү негизи мындай караганда оор берене болобу же жеңил берене болобу? Андан кийинки ошого эле улай суроо. Анан бул баланын болгон окуясын да бир карапайым калкка жалпак тилде түшүнүктүү кылып айтып берсеңиз жакшы болот эле. Айта бериңиз мен. Рахмат. Ассаламу алейкум. Рахмат. Урматтуу Жыргал мырза, куш келипсиздер биздин кеңсеге. Мен жанагы калай калкада негизи эле кыргыз элине түшүнүктүү кылып жалпак тилде айтып берейин. Мындай юридикалык терминдери жок эле. Бул азыркы күндө кылмыш ишинде жабырлануучу болуп өтүп жаткан Акбарали уулу Кыяз 2021-жылдан тартып ушул күнгө чейин Ош шаарында самбой жанагы өзүн өзү жуучу автомойкалар бар, ошону иштетип келген. Анан жеке ишкер. Иштетип келген ошо жылдан тартып ушул күнгө чейин Ош шаарынын суу чарба ишканасынын жооптуу кызмат адамдары, мурунку жетекчиси баш болуп, азыркы жетекчиси биригип, деги эле кызмат адамдар бардыгы, онун ичинде Жээнбек деген бар экен, Таалай деген бар экен, Уран деген, эми деги эле толтура бардыгы биригип, буну жасалма түрдө барып суусун өчүрүшүп, иш бербей, ар бир учур 5 000, 10 000, 30 000, 60 000 акча каражаттарын алып турушкан, коркутуп. Бул бечара жумушу жок калбайын деп, айла жок, ар жерден акча таап, ояктан алат, буяктан алат, ушинтип буларга берип жүргөн. Анан бирок келишимди негедир көпкө чейин түзүшкөн эмес, бул ишкана мененчи буга кыйнап. Анан акырында буга келишимди түзүшкөн, бирок ошол эле учурда дагы акча талап кылышат, пара талап кылышат. Сен бизге дагы акча каражатын бербесең, сен дагы ишиң токтойт деген мааниде. Улук мырза, Кыяздын айтуусу боюнча бул жерде жанагы мисалы Кыяздын төлөгөнү менен өзүнүн эле жандагы коңшусунун төлөгөндүгү боюнча мындай бир айырмалары ат менен төдөй эле болуптур да. Ошол дагы мындай бир кылмышты жашырып, же болбосо ошол нерсеге сөзсүз жана кылмыш кылганга аракеттенгениби, же бул уже кылмыш кылганыбы, ушунун айырмасы жөнүндө бир өзүңүздүн оюңузду айтып койсоңуз. Рахмат. Азыр жанагы Кыяз мырзанын өзүнүн айтымына, сурагына караганда таянсак, бул мынандай болуп атат.
Буну деле жалпак тилдери түшүнөндүрөйүн. Коомчулук түшүнгөнгө. Мына менин колумдагы бул ошол Ош Горводоканалдын компьютеринен тартынылып алынган сүрөт. Ушул сүрөттө бул жерде мынандай болуп атат. Кыялов мырза кээ бир учурларда суунун төлөмдөрүн 20 миң, 24 миң, пранча миңге чейин төлөп атат. Ошонун эле жанында кошунасы ар ай сайын 6600, 6700, 6000 ушул 6600дөн ашырбайт. Ылдыйы 1400гө чейин окшош. 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 ай. Эми караңыз, мындай сизге логикалык суроо да, өзүңүзгө эле кайра. Кантип 1 айда ошол эле кирген машина кире берсин да? Мисалы, булар бир адам кирсе самойго акчаны төлөйт, же наличкага салат, же QR код менен төлөйт. Ал эми бул ар дайым бир эле цифраны көргөзүшү, төлөмдү бир эле цифраны көргөзүшү, бул эмнеден далил? Бул айландырат счетчикти, ошол 6900гө алып келип токтотот төлөмүн. Калган сумманы чөнтөккө алып беришет булар. Кызматкерлер, түшүндүңүзбү? Пломбаны ачат, жабат, бардыгын мындай жайына кылмыш жолуна барат. Буну далилдеш оңой эле. Андан сырткары, кечиресиз, толуктап айтылат. Андан сырткары бул жерде далилдеш үчүн бул Мбанк деген тиркеме бар. Аларда QR код бар. Адам барып бир QR код менен төлөйт. Анын азыр сверка кылып туруп Мбанкка түшкөн акчасы менен бул жактагысын салыштырса, Мбанкка 60 миң же 40 миң сом түшкөн. Ал эми сууну салыштырып акчасын санап чыкса, суу 6 миң. Так, откуда калган акча каяктан келди анда? Ушундай. Ол кылмышты аныкташ оңой эле. Буну эми баягы жарандарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн жалпак тилде айтып атам. Ошондо бул толук кандуу кылмыш болуп эсептелеби? Анан эмне? Мамлекеттин казынасына кол Анан эмне? Да. Толук кандуу кылмыш. Кылмыш болуп, кылмыш иши козголду. Бунун ичинен дагы таап чыгып, ушул кылмыштын алкагында эле. Эгерде биз ошону айтабыз. Ой, Ош шаардык ички иштер башкармалык тергөө кызматы, силер буга толук кандуу күчүңөр жетпей атат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматка алып бергиле, буну бергиле деп прокуратурадан да ошону суранып жазып атабыз. Бул жерде аябай көп нерсе бар иликтей турган. Толу ушул именно сууда сатуу боюнча түзүлгөн коррупцион схеманын чоң бир мындай кылмышын аныктап чыкса болот да. Мындайча айтканда эле даң дейт, болду ошо менен бүтөт бардыгы. Урматтуу Камчыбек Кыдышаевич, Ош шаарынын суу водоканалынын башчысы Көкөчөрөв Дөлөт баштаган кланды жок кылып берүүңүздү суранам. Түп тамырынан жок кылып берүүңүздү суранам. Ордуна жакшы адамдарды алып келип коюңузду суранам.